Hey friends, welcome back to my channel English with Gulchka. Салам достор, English with Gulchka каналында кайрадан жолугушканыңызга абдан кубанычтамын. Сиз англис тилин үйрөнүп баштаганыңызга канча убакыт болду? Көптөн бери үйрөнүп жатсаңыз да сүйлөгөнгө келгенде кыйналасызбы? Көп сөздөрдү жаттап, грамматикалык эрежелерди үйрөнсөңүз да сүйлөгөнгө келгенде эки сөздүн башын бириктире албай кыйналасызбы? Анда бул сабак сиз үчүн. Бул сабакта жогорудагыдай абалды өзгөртүү үчүн сиз эмне кыла аласыз? Жана англис тилинде эркин сүйлөп кетүүнүн 5 эрежеси тууралуу сөз кылабыз. Анда сабагыбызды баштадык. Сиз үчүн эркин сүйлөө деген эмне? Эркин сүйлөөнүн эки тарабы бар: физикалык жана менталдык. Физикалык тарабы бул сиздин оозуңуздан англисче сөздөрдүн үзгүлтүксүз жана бат чыгуусу. Ал эми менталдык тарабы бул сиздин мээңиздин туура сөздөрдү таап, бат жана туура кылып бириктирүүсү. Англис тилинде эркин сүйлөө үчүн сиз анын физикалык да, менталдык да тарабын өнүктүрүшүңүз керек. Анда эрежелерди карап коштук. Биринчи эреже: ойлонуп отурбаңыз, сүйлөшүңүз, үзгүлтүксүз сүйлөшүп туруңуз. Кээ бирлер айтышат, англис тилинде оңой сүйлөө үчүн китеп окуйм же аудио китеп угам, жазам дешет. Бирок уксаңыз угууңузду оңдойсуз, окусаңыз окууңузду өнүктүрөсүз. Булар сүйлөөңүздү өзгөртпөйт. Сүйлөөңүздү англисче сүйлөөдөн башка эч нерсе өзгөртө албайт. Сүйлөө бул практикалык чеберчилик. Аны китептен окуп, угуп, жазып, көрүп үйрөнө турган нерсе эмес. Башка тилде сүйлөп практика кылууну спортко же музыкалык инструментти ойноого окшотсок болот. Мисалы, сүзүүнү үйрөнүп жатам деген киши сүзүү жөнүндө китеп окуп жатам же сүзүү жөнүндө жазып жатам, угуп жатам дебейт. Ал сөзсүз бассейнге барып сүзүп үйрөнөт. Же комуз үйрөнүүнү каалаган киши да ошол эле сыяктуу. Мунун сыңарындай англис тилинде да жазып, угуп, окуп сүйлөгөндү үйрөнө албайбыз. Сөзсүз сүйлөш керек. Англис тилинде канчалык көп сүйлөшсөңүз, ошончолук бат жана эркин сүйлөгөндү үйрөнөсүз. Айланамда жалаң ал тилди билбеген деп дешиңиз мүмкүн. Анда сизге кеңеш: Talking Club'га катышыңыз. Шаардагы чет элдиктер менен сүйлөшүңүз. Англис тилдүүлөр бар группага же иш-чараларга катышыңыз. Социалдык тармактардан англис тилинде сүйлөгөн дос табыңыз. Экинчи эреже: минутага салып окуңуз. Ооба, сизди эжекеңиз 1-класста кантип минутага салып окуткан болсо, дал ошондой. Сиздин деңгээлиңиздеги, сиз түшүнө турган англис тилинде текст табыңыз. Журналдан, китептен, гезиттен, интернеттен айырмасы жок. Аны окуганда убакытты белгилеп коюңуз. Текстти сыртыңызда окуңуз. Кайталап окуңуз. Ар бир окуган сайын мурдакы убактыңыздан азыраак убакытта окуганга аракет кылыңыз. Бул сиздин англисче сөздөрдү бат жана жылмакай айтууңузга жардам берет. Ал эми үчүнчү эреже: англис тилинде ырларды угуңуз. Өзүңүзгө жаккан ырды табыңыз, аны укканда текстти карап туруңуз. Ырдаганда көп сөздөр кыскартылып айтылып кетет. Алгач жайылы ырлардан баштасаңыз, аны жакшы ырдап өздөштүргөндөн кийин батыраак ырды угуңуз. Эгерде күнүнө бир угуп, бир ыр угуп, ырдап турсаңыз, кыска убакыттын ичинде өзгөрүүлөрдү сезесиз. Минутага салып окуу жана ырдоо сиздин физикалык эркин сүйлөөңүздү өнүктүрсө, менталдык тарапты кантип өнүктүрөбүз? Төртүнчү эреже: тилди бөлүктөр менен үйрөнүңүз. Көпчүлүк тил үйрөнүүчүлөр тилди жаңы өздөштүрүп жатканда сөздөрдү жазышат, анын тушуна өз тилинде котормосун жазат. Бул нерсени эркин сүйлөөгө кандай тиешеси бар дешиңиз мүмкүн. Бирок элестетиңиз, англис тилинде бир сүйлөмдү айтуу үчүн ар бир сөздүн англисче котормосун мээңиз издейт. Тапкан сөздөрүн бир сүйлөм кылганга аракет кылат. Эгерде бир сөздүн котормосун билбей калса, англисче сүйлөм чыгара албай калат да, натыйжада сиз англисче билбейт экенмин деп сүйлөбөй унчукпай каласыз. Бул учурда сиздин мээңиз аябай көп жана чаташкан жумуш аткарып жаткандыктан сүйлөгөндө көпкө ойлоносуз, такаласыз, онтойсуз. Бул баары эркин сүйлөөгө каршы келген нерселер. Ар бир сөздү которгондо мээ үчүн аябай кыйын. Анткени мээ бул учурда эки тилде ойлонуп жатат. Бул бир эле сиз үчүн эмес, баары үчүн кыйын. Анда эмне кылуу керек? Сүйлөгөндө бизге сөздөр эмес, сүйлөмдөр жана фразалар керек. Андай болсо, эмне үчүн сүйлөм жана фразаларды үйрөнбөйсүз? Мисалы, сизден бирөө сурады дейли: What are you doing this weekend? Төмөндөгү 3 жоопко көңүл буруңуз. I'm going to see some old friends. I'm thinking of going for a bike ride. I might do some odd jobs around the house. Эми өзүңүздүн жоопторуңузду жазганга аракет кылып көрүңүз. I'm going to. I'm thinking of. I might. Ар бир сүйлөмдү бир-эки түрдүү жооптор менен улаңыз.
Кайра карап көрөлү. What are you doing this weekend? Деген суроого жооп берүүдө эгерде сиз тилди сүйлөмдөр жана фразалар менен үйрөнгөн болсоңуз, эки эле нерсени эстөөгө туура келет. Сүйлөмдүн биринчи бөлүгү I'm going to, экинчи бөлүгү see some old friends. I'm going to have dinner with my family. I'm going to watch some old movies. Мындай жол менен берилген суроого бат жана так жооп бере аласыз. Жана сүйлөгөндө эркиндикти сезесиз. Сөздөрдү ушундай метод менен жаттоого аракет кылыңыз. Бул сүйлөмдү карап көрөлү. I went for a walk yesterday. Сүйлөмдүн негизги бөлүгүн эстеп калыңыз да калган бөлүгүн өзгөртүп көрүңүз. I, yesterday. I took an exam yesterday. I was lazy all day yesterday. I cooked a spicy curry yesterday. Бешинчи эреже. Англис тилинде сүйлөп жатканда сезген дискомфортко көнүңүз. Ар дайым башка тилде сүйлөө оңой эмес. Эне тилинде оңой кырдаалдарды башка тилде түшүндүрүү кыйын сезилет. Ал эми эне тилиңиздеги кыйын кырдаалдарды башка тилде түшүндүрүү такыры мүмкүн эместей сезилет. Бул табигый көрүнүш. Башка тилди үйрөнүү эч качан эч кимге оңойго турган эмес. Сүйлөгөндө кыйналасыз, тилиңиз сынат, сүйлөгүңүз келбейт, таштап салууну каалайсыз, бирок булар баары тил үйрөнүү процессинин бир бөлүгү. Качан гана дискомфортту жеңип чыкканыңызда гана тилди эркин сүйлөп калдым деп эсептей бериңиз. Бул сабактан өзүңүзгө пайдалуу кеңештерди алдыңыз деп үмүт кылам. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин. Bye bye.